Алло, Дагы отам. саламатсыздарбы? Аманчылык. Мен сизге суроо берейин дегеним. Мен жаш балдар менен үйдө отурам да. Регистрация боюнча айтып атканым, трудовой договорду 1 жылга, 3 айга, 1 жылга жылдыралбайт экенбиз, 3 айдык экен. Эгер 3 ай неме болсо, регистрация немеси чыкпай калат экен базадан. Биз балдарыбыз менен үйдө отурабыз го. Анан ошого кандай документтер дагы ушундай неме болсо болот, базадан чыгыш үчүн. Негизи сиздин жолдошуңуз официально иштейби? Трудовой договору барбы? Жолдошум Россия гражданин, официально иштебейт, бирок трудовой договору бар. Сиз эмежиге мындай да, негизи Кыргыз Республикасынын граждандары тигиреки эгерде ошо баягы күйөөсү же аялы официально иштесе, аялы эгерде үйдө отурган болсо балдар менен өзү менен чогуу кошо регистрацияга тургуза алат да, өзүнүн бир трудовой договор менен. Түшүнөсүзбү? Официально иштеш керек бул үчүн. Жок, эми тигиреки ошол экен. Эми сиздин ситуацияңызда сиздин күйөөңүз гражданин Россия экен да. Айтамбы? Ооба. Сиздин жолдошуңуз гражданин Россия болсо, эми сиз анда трудовой договор жазатып элесиз. Желательно күйөөңүз менен мындай мыйзамдуу никеңиз бар да. Жок. Мыйзамда нике жок. Эми алам ЗАГСты. Эми ошол эки ЗАГСты алгандан кийин эле сиз ошол эки трудовой договор кылып туруп эле сразу эле немеге тапшырсаңыздар болот да. Даже трудовой договор кылбастан эле ошол эки РБПга же ветеринар житсуга тапшырып койсоңуздар болот. Сизге тез эле 3 айдын ичинде эле РБП чыгып келет да. РБП менен уже эч кандай трудовой договор жок эле жүрө берсеңиз болот. Анан да бир суроо да, ЗАГСын жакында кырттырдым мурунку турмушуман. Азыркы ошол ЗАГСты кырттырганым Россияга жарай береби ошол кагаз же неме кандай государственный деп борбордон алып барышыбыз керекпи кагазды? Сиз никеңизди каяктан, Кыргызстандан кырктырдыңызбы? Ооба, Кыргызстандан, Ош областынан, Нокот районунан. Ошол эле баягы свидетельство о расторжении брака деген берди да, туура айтамбы? Ооба, ошондой берилди, ооба. Ошол эки эле жарайт негизи Россиянын территориясында. Рахмат. Ошол эки эле неме эгерде кыргызча жазылган болсо орусчага нотариально заверить этип туруп эле, котортуп туруп нотариально заверить этип аласыз, болду, ошол эле жарайт. Орусчасы деле бар экен, бирок анын кыргызчасы. Эгерде орусча немеси мындай кайсы ошол эки сураган органдарга мына орусчасы деле бар деп ошол экини неметсеңиз, эгерде котормосу кереги жок десе, анда ошол жарайт. Рахмат. Котормосун требовать этиши мүмкүн. Жолдош Мушайже. Требовать этип алышы мүмкүн. Кээ жерлерде никеси жок, никеси бар деген сөздөр болот экен да, кыргызчачы. Ошолар которбой жазып коет экен биздечи. Ошон үчүн желательно которуп ала бериңиз. Заверить этип, арзан болот. 2000 болобу ушундай. 700, ошону. Кайсы жерден котортуп алам? Любой жана переводческий агентстволорго жана котортуп аласыз. Нотариально заверить этип алыңыз. Ооба, оштон нотариально алыңыз. Жок, оштон эмес, вообще желательно Россиянын территориясынан болот. Россия территориясынан экен. Россиянын территориясынан деген кечиресиз. Рыспу сизге кезек келди. Соңуз бериңиз. Рыспуда жок болсо, Z. Сизде? Болбосо Пуля. Рыспу беребиз. Менин 3 айлык регистрациям январдын 13-үндө бүтөт да. Трудовой договорум бар, официально иштейбиз. Дагы 3 айлыкка узартсам болобу? Нежелательно. 3 айлыкка сиз ошо трудовой договор негизинде 3 айгабы же трудовой договор жок эле кайра дагы 3 айга узартам деп атасызбы? Жок, трудовой договор менен элечи, анткени хозяйка башка жакта эле келе албайм деп атат да, ошон үчүн. Ал хозяйка келе албаса сиз кантип узартасыз? Негизи хозяйка узартыш керек да. Жок, мен башка бирөөлөр менен сүйлөшүп дагы 3 айга койдурсам болобу? Болот. Сиз трудовой договоруңуз менен узартыңыз да, просто ошол эки 3 айлык эле срок. Хорошо. Рахмат чоң. Z, 3Z сурооңуз барбы?
Бериңиз. Саламатсыздарбы? Кубатбек, саламатсызбы? Мен кечээ WhatsApp'тан да жазган болчумун. Менин 2 суроом бар. Биринчиси, мына трудовой договор боюнча мен октябрь айына чейин мен ордумда бирөө оформление, мен бирөөнүн ордуна оформление болуп трудовой договор официальный жүргөнмүн, бирок өзүм официальный иштебеймин. Кечээ октябрь айында уволить этип коюшту, ал неме школьниктен, короче. Анан азыр мен өзүм частный үйдө типа убирать этип домработница болуп иштейм да. Бул частный хозяиндерим. Между нами письменный договор бар, бирок печати жок, официальный эмес да. Анан мен либо ушул иштен либо уволить этишим керекпи, же болбосо самозанятый ачсам болобу? Жооп берип коеюн. Биринчи сурооңуз. Сиз айтып атпайсызбы, ошол эки жерде жанагы частный кишилерде иштейм депчи. Ал тигиреки гражданско правовой договор деп коет, ГПК деп коет да. Ошо ГПКнын негизинде деле сиз регистрацияңызды ошол эки регистрация кылып, ошол экини федеральный миграционный службадан уведомление алып туруп эле ошол эки ГПК менен деле регистрацияңызды узатып жүрө берсеңиз болот. Ал жерде частный лицо болгондон кийин ал жерге печать деле базылбайт. Ошол эки эле договоруңузду сиз федеральный миграционный службадан уведомлениясын жөнөтүшүңүз керек да. Ал деле оңой эле, формасы бар немеде, тигиреки сайттачы. Ошол экини толтуруп берип эле тигиреки федеральный миграционный службага почта аркылуу жөнөтүп бересиз. Былтыры мен регистрациямды улантайын дегенде ошол письменно жазылган договор өтпөйт деп анан бир кемпир менен сүйлөшүп, кемпир менин ордумда иштеген дагы мен оформление болуп зарплатамды кемпирге берип турганмын да. Мына октябрда уже договорумду уволить этишти. Менде 3 ай убакыт барбы эми ошонун? Договор либо закон боюнча уволить эткенден кийин, 15 күндөн кийин, 15 күндүн ичинде перерегистрация кылышыңыз керек болот. Регистрациямдыбы же договорумдубу? Перерегистрация, то есть 15 күндүн ичинде сиз башка жерге жумушка орношуп, башка регистрация кылып калышыңыз керек деген сөз тамчы. Жанагы 3 айдын ичинде жумушка орношуш керек деген ал туура эмес маалымат. Ал жок, ал сиз 3 айдын ичинде жумушка орношуш керек деген ал сиз эгерде границадан жаңы кирсеңиз да. Түшүндүңүзбү? Макул, рахмат бул суроомо. Экинчи суроом Сахарова боюнча. Мен 2009 Кыргызстанда подозрение жанагы азыр эми орусча айтсам баарына угулуп калат. Өпкө оорусу боюнча подозрение деп жатканмын. 2014-жылы дагы бир жолу жатып мен учетто снимать этилгенмин Кыргызстанданчы. Ошондо недолечение болуп өпкөмдө так калып кеткен. Азыр каждый немеге флюорографияга, рентгенге түшсөм чыга берет да, бирок былтыр Сахаровадан өткөнүмдө мен по месту регистрации диспансерден справка алып, томография кылдырып туруп. Но это прошлый, я в данный момент оорубайт деген справка мен барып өтүп келгенмин. А бул жолу да ошентейин десем, бул диспансердегилер только Сахарова өздөрү гана жөнөтөт, биз бере албайбыз деп коюшту да. А мен ушул боюнча барсам, Сахаровадан мени дагы жанагы Роспотребнадзордун даныйына киргизип, Ленинский проспектке жөнөтүп, ошондой кылабы? Эмеге мен тигиреки медицинский кандайдыр бир баягы оорулардын немесин жакшы биле бербейм да. Бирок сиз эгерде былтыр ошол эки диспансеризациядан ошол эки справканын негизинде өткөн болсоңуз, быйыл деле ошол экинде менен өтүшүңүз керек да, мындайча айткандачы. Ал былтыркы справканы алып койду беле же жаныңызда жокпу? Жок, былтыркы справкам бар. Мен каждый год обновить этип турушум керек. Андан кийин быйыл мен азыр дагы кече өтүп келдим. Мен жалган айтып Сахарованы айткан жокмун да, работага для себя керек деп туруп өтүп атам да. Азыр эси ошо справканы берсе, эртең справка менен Сахаровага барсам, алар признавать этпей койбойбу деген вопрос. Эми аны мен ал справканы признавать этип коет же этпей коет деп мен чын эле айта албайм, бирок справка желательно ошо жыл сайын эле жаңыртып турган жакшы да. А тигиреки диспансер өткөзбөй койдубу сизди? А место регистрация кайрылгансызбы? По месту регистрация биринчи Сахарованы айтсам алар болбой коюшту. Сахарова өздөрү жөнөтөт, биз бере албайбыз, былтыры бергенбиз, быйыл изменение болду деп. Экинчи жолкусунда мен работама керек, мен уборщица болуп иштеп атам деп Сахарованы айтпастан барсам, уже кече рентгенге түштүм, манту койду, эми четверг результатын алып справка алышым керек да. Бизге справканы алганга аракет кылыңыз. Экинчиси, сиз жанагы ОМСиңиз барбы сиздин?
срогу бүтүп калган, жылына бир берген. Срогу бүтүп Эдиги калган ошондоки ОМСке сизде эң жөнөкөй жолу ОМСти жаңыртышыңыз керек. ОМСти жаңыртканда ошондоки сиздин по месту регистрации ошол райондогу баардык поликлиникалардын списогун берет го. Билесиз да, ошол поликлиникага барасыз дагы ошондоки справканы сурайсыз да, ошол тиешелүү врачтанчы. Эгерде ошол тиешелүү врач ошондокини бербейм деп отказ кылса, ошондо жана ОМСтин аркасында кошулуп берилген кагазда неме бар да, тигиреки телефон номери бар. Кайсы горячий линия. Ошого чалып туруп эле ушулеки мага ушулеки справка бербей атат десеңиз, уже страховой компания тиги врач менен сүйлөшүп өзү эле бүтүп берет. Түшүндүңүзбү? Макул, рахмат. Ошон үчүн желательно сиз лучше ОМСиңизди узартып туруп эле ошолеки ОМСке байланган неме менен поликлиника менен бүтүрсөңүз болот да, тезирээк болот. Отказ кылганга да акысы жок алат. Чем поликлиникага караганда диспансердики более күчтүүрөөк болбойбу деген? Ал жерде деле поликлиникалар берилет. Поликлиникалар ал жерде деле поликлиниканын адреси бар. Просто ал поликлиника сизди карап, сиздин, так как сиз застрахованы ошол жерде, сиз ошолеки сиздин маселеңизди чечип бергенге милдеттүү болуп калат да, мындайча айтканда. Макул, рахмат. Эки сурооңузга жооп алдым. Ушу договор боюнча, значит, могу хозяйка менен между собой түзүлгөн договор менен мен перерегистрация кылышым керек. Сиз единственное, эжеке, мисалы үчүн сиз ГПКны жанагы гражданско правовой договор деген бар да, ошолекини түздүңүз да. Түзгөндөн кийин жанагы уведомлениясын ошолеки 3 күндүн ичинде жөнөтүшүңүз керек да. То есть эгерде бүгүн түзсөңүз, эртең уже почтадан жанагы федеральный миграционный службага салып ийишиңиз керек да. Ал жерде мисалы үчүн федеральный миграционный службага салып ийгенде сиз баягы пакет документтер саласыз да, трудовой договоруңуздун копиясын саласыз, өзүңүздүн паспортуңуздун копиясын саласыз, тиги хозяйканын паспортунун копиясын саласыз. Ошолор менен опись деп коет, опись жазасыз. Анан ошолеки тигиреки федеральный миграционный службанын адресин жазып кетиресиз, ошолеки чек жазып берет да. Кайсы федеральный миграционный службага кетти. Ошол чек менен описти жаныңызга алып алыңыз. Опись менен чек ва уведомлениянын копиясы үчөө бул сизди ошо федеральный миграционный службага жөнөттү деген далилиңиз. То есть түшүндүңүз, 3 күндүн ичинде жөнөтүшүңүз керек. Анда мен убагым өтүп кетти. Октябрда увольнениеге болгонмун. Значит, до конца декабря аракет кылышым керек экен. Эми азыр деле ошо тез аранын ичинде ГПКны жазап, тез аранын ичинде жөнөтүп бериңиз да. Макул, рахмат чоң. Милана бериңиз. Милана деген активдүү үчөөбүз биздин каналда. Милана, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Дамбозбастын эле суроомду эле унутуп калдым уже. Эми негизи айтайын дегеним, азыр баардык жер эле самозанятый болуп атат го, баардык жер ошондой болуп атат. Көпчүлүгүчү мындай официальный ишке алган жерлер жок болуп атат да, анан элдер аябай кыйналып атат да. Мигранттар кыйналып атат да, жанагындай трудовой договор ала албайчы. Трудовой договор берген учурда да ал базадан чыкпай, жана иш берген адамдар көп эле түшүнбөй, уведомление бербей атышат да. Ошону кандай кылышсам, эмне кылышса болот, кандай жардам алсак болот ошодончу мындай. Уведомленияны жөнөтүүнүн мына жолун айтпадымбы да? Мисалы үчүн ошолеки эми көпчүлүк эле иш берүүчүлөр Россияда деле билишпейт, буреки баягы миграционный законодательствону көпчүлүк эле билбейт да. Өзүңүздөр деле ошолекини ошо кыргыз жарандары же болбосо өзүңүздөр деле жасасаңыздар болот да. Ал наоборот өзүңүз жасасаңыздар жеңил болот. Мисалы үчүн ошолеки тигилерден только единственный жана трудовой договорду алыш керек да. Болду. Трудовой договорду аласыз, копиясын. Эртеси менен уведомление федеральный миграционный службанын сайтында турат, илинип элечи. Ошол жерден эле ручка менен толтуруп туруп эле ошолекини тиешелүү. Аны деле бир көп болсо 5 строчкасы толот да. Образеци деле бар. Ошол жерден толтуруп туруп эле эртесин почтадан салып ийиш керек. Болду. Уведомление ошолеки менен бүтөт негизичи. Ал жанагы иш берүүчүлөрдүн кээ бирөөлөрү баягы отдел кадр барып, анан ошолекини федеральный миграционный службадан уведомлениясын өткөзүп келиш керек деп ошондон качышат да көпчүлүгүчү. А так мигрант өзү деле жасап койсо болот аны. Аны каяктан алабыз биз кагазын? Ошо уведомлениянын кагазын. Федеральный миграционный службанын эле сайтына кирсеңиздер, уведомление для работодателей деген эле турат ал жерде. Ерлан байке. Ошону эле чыгарып алып жасай беребиз, да? Иә. Ооба, ошондой. Бир суроом.
Daha bir sorum anam, benim de kızım bu жақта okuydu da школачы, 10 жашта kızım. Ошо келгенине 3 жыл болуп калды, чыга элек Кыргызстангачы, анан ошо кызымды деле Сахаровага алып барышым керек экен да. Сахаровадан алып барып, неме медосмотрдан өткөзүшүңүз керек. Ага регистрация болуш керек да обязательно, Сахаровага барыш үчүн, ага дагы. Регистрация, сиздин регистрацияңыз барбы? Сиздин трудовой договордун негизинде эле регистрация болот. Сиздин сурооңуз канчасына чейин суроо болсо, ошончосуна чейин регистрация болот да. Мен ал жөнүндө билбейт элем да, ошо кызым алып барбай эле жүрөт элем да, рахмат. Анын кызыңызды өзүңүз даже мисалы үчүн мигранттардын азыр жаңы закон боюнча, эгерде сиз ошол жерде жашаган жериңизде да, мисалы үчүн квартираны сиз өзүңүз арендовать этип алган болсоңуз, договор арендаңыз болсо, трудовой договоруңуз менен кошуп туруп эле сиз даже хозяйканы чакыртпастан эле өзүңүз регистрация кылып койсоңуз болот. Мен негизи өзүм эле коем регистрацияны. Ооба, негизи даже эл хозяиным личный кабинетин берген да, мен өзүм эле элдерди да анчалык элдерди регистрация кылтам да, анан өзүм эле кылам, анан ооба, бирок ошону билбей жүргөм экен да. Мен негизи дагы бир суроом, ошол жанагы мен регистрациям просрок болуп кеткен да, ошол обязательно 3 айлыгымчы Сахаровага барбай туруп регистрациям просрок болуп кетти. Ошону эми обязательно кирди чыкты кылышым керекпи? Вообще желательно ооба. Сиз эми мындай да, сиз эгерде 3 айлык регистрацияңыз суроо өтүп кеткен болсо, 2 жолу бар да. Либо кирди чыкты жазышыңыз керек, либо федеральный миграционный службага өзүңүз барсаңыз 5000 сом штраф жазып берет дагы, анан узартат да баягы регистрацияны. Но 5000 сом штраф алган, азыр билесиздер, Кыргыз Республикасынын жарандары 2 жолу, сиз 1 жылдын ичинде 2 жолу ошол экенде административный штраф алсаңыз, автоматически чоң спискке түшүп кетесиз. Аны сизге айтпайт да, өзүңүз эле базадан түшүп кетет. Ошон үчүн желательно штраф албаганга аракет кылыш керек. Мен негизи эме да, паспорт алган аткам да, ошон үчүн коркпой эле анда штраф алып эле жасап анан паспорт алып берсем болот экен да. Эмне паспорт? Российский паспорт. Российский паспорт, ошол эки именно ошо российский паспорт алардын астында көбүрөөк штраф албаганга аракет кылыңыз да. Наоборот. Отказ ал российский паспорт алганга отказ кылганга негиз болот штраф. Сиз кайра эле штраф ала берсеңиз, отказ кылып таштайт ал керек паспорт гражданство бергенде. Рахмат. Рахмат чоң. Муса, бериңиз сурооңузду. Муса, сурооңузду бериңиз. Кийин Омар барбы, сурооңуздарды бериңиздер. Суроо жокпу? Исакова деген бизде неме колуңузду көтөрүңүз. Алейкум салам, бериңиз. Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Мен суроом мындайча, азыр көпчүлүк убакытта биздин жарандарды эми өзбек, кыргыз баргы эле мигранттарды кармап, алып барып 5000 штраф салып эле колдоруга соттун чечимини бербей штраф төлөп жүрө бер деп чыгарып кетип атат. Ал бир аз жүргөндөн кийин кайра милициялар, полицейский кармагандан кийин аны алып барып Сахаровага депортацияга уже даярдап атат. Андан кийинки суроом, эгерде ошондой случайга кабылган адам официальный трудовой договор болсо соттошконго канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү болот? Эми биринчиден борги жанагы биздин кыргыз жарандарын алып барып эле тигирки милицияга камап, ошондон ары анан тигирки сотко алып барып эле анан жана сиз айтып аткандай колуна эчтеке бербестен депортация кылып үйгө деп атпайсыздарбы да? Бул бир чети ошол эки кыргыз жарандарынын, өзбек жарандарынын, тажик жарандарынын кетирген катачылыгы. Например, полицияга баргандан кийин булар обязательно протокол толтуруш. Ошол эки протоколго мен баардык угуп аткандарга айтат элем, эгерде бул сизге обязательный порядке сизге тилмеч алып келип, переводчик алып келип, ошол эки документтердин баардыгын котортуп, колуңузга берип, сиз ошол экинин маанисин түшүнгөндөн кийин кол коюп бергенге акылуу. Бизде болсо ошо кыргыз жараны как только ошол эки полицияга кирет, ушу бир күн жаткызып, ушу бир күн ачка болуп калса эле, окуй деп эле эртеси күнү эмне кагаз берсе эле шакылдатып эле кол кое берет да. Мен орусчаны да билем, мен адвокаттын мага кереги жок деген кагаздарды эле баардыгын эле кол коюп бере берет. Желательно кол койбоңуз, милицияга түштүңүзбү айтыңыз, мага
переводчик алып келип бериңиз. Переводчик алып келип бериңиз. Эми ошол жерде бизде мисалы үчүн юридический аябай көп кээ бир грамотный кишилер айтат, бул переводчик мага ушу кагаздын баарын которуп келип берсин азыр. Андан кийин мен маанисин түшүнгөндөн кийин кол коюп берем дейт. Бул эки өзүнчө эле 6-2 кагаздын баарын которуп бериш 1 сутка кетет. Ошого кыргыз жарандар мындай чыдап коюш керек. Экинчиден, сотко барганда, эгерде ошо сотко киргиздиби, сотко киргизип чыгарганда бул жөн эле киргизип эле чыгара бербейт. Сотко кирдиңби, чыгаарда обязательно мен кагазды алмайынча чыкпайм деп требовать этиш керек. Ошол жердеги сотко адвокат же болбосо юрист менен сотко киргенге акылуу. Бул ошол эки орус укук коргоо органдарынын ошо кыргыз жарандары ошол эки өзүнүн укуктарын билбегендигинен пайдалануусу да. Обязательном порядке мен ошол эки 5000 сом штрафты төлөш үчүн алар жана уин номер деп коет го, берет штрафтычы бар төлөп кел деп. Тура айтамбы, обязательном порядке. Ошол экини бергенде мен бул штрафты төлөбөйм, пока мага ошол эки соттун приговорун бермейинче деп талап кылыш керек. Бардыгы ошо кыргыз жарандар мен мындайча айтканда жанагы кичинекей баягы немелер бар, баягы хитрость деп коет орустар айткандайчы, кичине куулукта кылыш керек да. Мисалы үчүн жанагы протоколдорго кол коюп атканда кыргызча эле жазып таштагыла ошол жерге кол кой деген. Если муну заставить этет, мен билем да, баягы милициялар аябай заставить этет, мажбурлайт кыргыз жарандарын, тамак бербей коет, бир күн 2 күн кармайт, ошол экинде кыйынчылык кылат да. Анан аягында кагаз тап келип бергенде, эгерде андан башка кол койгондон башка шартыңар жок болсо, ошол кол кой деген жерге кыргызча эле түшүнбөдүм деп жазып таштагыла. Түшүнбөдүм, түшүнгөн жокмун деп эле жазып таштагыла. Ал эми мен колум милиция сураса, менин колум ушундай, мен түшүнбөдүм, менин колум ушундай, түшүнбөдүм деп жазып таштагыла. Сотко барганда кийин ошол экинин баардыгы апелляционный кандайдыр бир соттошууга негиз болот. Ошол экинин кийин мисалы үчүн юристке кайрылсаңыздар, сиз айтасыз, мен деген баардык протоколдун баарына түшүнбөдүм деп жазып койгом десеңер, эртең сотко барганда айтат, мына переводчик мага предоставлять этип берген негизи мына. Баардык жерде түшүнбөдүм, муну кыргызчасы, орусчасы не понял деп жазып койгом. Бирок орусча не понял деп жазып койгом, кыргызча жазып койгом. Түшүнбөдүм деп. Бул сотко негиз болот. Экинчиден, жанагы бердиңиз сиз суроо, трудовой договор официально иштесе ошол эки негиз болот. Ооба, негиз болот. Эгерде ошол эки работодатели жумуш берген жер, официально иштеген жери кандайдыр бир справкаларын чыгарып берсе, мисалы үчүн справка 2 НДФЛ деген справкасы бар. Эгерде ошо 2 НДФЛ справканы чыгарып берсе, бул справканын негизинде, трудовой договордун негизинде официально бүт уведомленияларын алып алып туруп, кайра сотко арыз бергенге негиз болот. Анан бул кыргыз жарандарына да айтып коет элем, бул эки мисалы үчүн сотко алып кирип анан чыкты 5000 сом төлөдү, анан чыга бер деп атпайдыбы? Обязательно ошол эки 10 күндүн ичинде арыз жазып үлгүрүш керек да. 10 күндүн ичинде баягы Россиянын территориясынан чыгып кетсин деген сот өкүмү күчүнө кирет. 10 күн өтүш керек ошон. 10 күндүн ичинде арыз жазып калсаңыздар, кайра апелляция берип баардык документтериңизди чогултуп, сиз уже дагы бир 3-4 ай соттошуп, 5-6 айга чейин соттошуп жүргөнгө акыңыздар болуп калат да. Так что срокторун өткөзбөш керек. Кыргыз жарандары өзлөрүнүн укуктарын билиш керек. Обязательно переводчик сураңыздар. Эми көпчүлүк мен баягы улутчул эмесмин, бирок көпчүлүк мен катышкан сот процесстеринде, например, Тажикстандын эле граждандары келет да, киреке переводчик болот депчи, мына буреке переводчик депчи. Аны менен кыргызча сүйлөшсөң, например, түшүнбөйт ал кыргызчачы. Ошол экинде сиздер имеете право даже ошол эки переводчикти алмаштырганга. Бул мен буреке переводчик мага жакпады. Мен бурекиден Тажикстандын гражданы экен, мен Кыргызстандын гражданымын. Түшүнбөй атабыз, башка переводчик алып келип берсеңиз, бер десеңиздер да болот да. Эми кечиресиз го, бирок ошол жерден укук аябай депселип, биздин сөзүбүз сөз эмес да. Кээде зордоп, уруп, антип да кол койдурулган учурлар көп болуп атат. Бул биринчи. Экинчиден сен түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, ал жерге сен кирдиңби, болду, сен ал жерде адам эмессиң. Даже соттун укугу өзү бузулуп атат. Биринчиден сот өзүнүн негизи, өзү соттун өзү мыйзамында 15-16 адамды алып кирип туруп соттобойт, туурабы? Ар кимдин статьясы ар кандай. Ал жерде болсо 14-15 адамды алып кирип туруп эле бир катар фамилиясын окуп туруп, ждите следующего решения деп коридорго чыгарып коет. Коридорго чыккандан кийин бул жактан полицейскийлер өздөрү эле решенияны чыгарып туруп алып барат дагы колдорго таркырат да, все деп. Ты депортация, ты будешь
кадик короче өздөрүнүн чөнтеги акча иштеп ушундай бардактар аябай көп болуп атат. Биз азыр ушуну менен аябай бетме бет келип атабыз да, азыр эми билбейм, эми жол издеп атабыз, кантебиз билбейм. Менин инимди лично сотто бир ооз сөздү айттырткан жок, жазайын десе колун кайрып ручка тетрадын колдон алып коюптурчу. Ошондой кезде эмне кылышыбыз керек? Ход грамотный болсоң деле. Тууганым, мен сизге айтып атам го, мисалы үчүн ошол сотко бардыңыз да, эгерде эми полициядан жанагыдай түшүнбөдүм деп жазып чыксаңыз протоколго, да? Баары бир булар кол койдурат, любой кагазга кол койдурмайын, булар такыр эле кол койдурбай эле жөн эле милисияканага жаткызып, анан такыр эчтекеге кол койдурбай эле сотко алып барбайт. Обязательно бир кагазга кол койдурат. Кагазга кол койгондо эле ошол кагазды мындайча айтканда бузуш керек да. Ошо түшүнбөдүм деп жазып коюңуз, же болбосо кыргызча жазып коюңуз дагы бирдеме депчи. То есть протокол, эгер даже ошо протокол кармалгандыгы туурасында протокол бузук болсо, бул сот кароого акысы жок. Сотто деле сиздерге бир кагаз берет, расписка берет да. Мен переводчиктен отказ кылам, мен тигиреки адвокаттан отказ кылам деген кагаз берет да. Ошол экиге да түшүнбөдүм деп жазсаңыз да. Бул эч качан мен ошол тилекке каршы ошол укуктардын эч кимиси каралбай атат да ошол. Даже мисалы үчүн кимиңде суроо бар деген суроо дагы берилбей атат да. Обжаловать этесиңер да ошону кийинчилер. Обжаловать этесиңер. Обжаловать эткенде ошону эми азыр биз трудовой договордун негизинде обжаловать эткенге мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Бар. Эгерде ишканаңыз рахмат, мага ошол момент керек да. Рахмат. Сиздер менен түз кантип байланышсак болот? Дагы кеңеш алыш үчүн түз. Түз ошо жезге Москвада болсоңуз, ошо Садовая Черногорская дом 8, корпус 1деги 209 кабинетте биздин юрист кызыбыз бар, Гүлүз Акматсияева деген. Ошол эки кызыбыз сизге полный женер неме бере алат. Заранее чалып туруп барыңыз да. Мениңизге рахмат, сиздерге ийгилик, ха. Так, Исакова. Сүйлөдүңүз а сиз, сүйлөдүңүз, Назгүл. Исакова, сурооңузду бериңиз. Батыраак бериңиз, анан кыска бериңиз суроону. По поводу трудового, точнее, по поводу договора ГПХ сурайын дедим. Вот биз азыр Россия гражданин менен хозяйка квартира менен договор түздүк, өзүбүз эле интернеттен алыпчы. Аны алып барып МВДден уведомлять эттик. Следующий вопрос менде по поводу налогов. Налогду ким төлөйт и кайсы эмеде төлөйт? Налогду сиз өзүңүз төлөйсүз. Налогду сиз өзүңүз төлөйсүз, да? Сиз ошол эки ГПХ түшкөндөн кийин сиз самозанятый деп налоговыйдан ачтырдыңыз да, туура айтамбы? Самозанятый деп ачтык, бирок биз договордо самозанятый боюнча эч нерсе деп жазган эмеспиз. И заработная платаны вообще без заработной платы деп койгонбуз. То есть бесплатно идет. Без заработной платы болсо, ошо самозанятыйда сиз өзүңүз ошол экени налоговыйда сиз карточкаңызды байлагансыз да, туура айтамбы? Жок, еще нет. Ошол эки карточкаңызды байлашыңыз керек, жанагы немеге кирип, личный кабинет налогоплательщика дегенге кирип, мой налог. Мой налогко кирип, ошол жерден карточкаңызды байласаңыз, эгерде сизге айлык кетпесе дагы айына 700 сомду налог өзү эле автоматически кармай берет. Бирок картаңызда ошол 700 сом болуш керек айына. Хорошо, а если, например, картага башка помимо этого акчалар түшсө, ошонун эмесинен чыгып калбайбы? Вот ошол эки момент бар. Эгерде ошол сиз мой налогко байлаган картаңызга башка дагы акчаларды салсаңыз, ошондон да налог кармап коюшу мүмкүн да. Кармайт. Анда башка карта ачыш керек экен да, совсем башка жаңы карта ачып туруп, ошол экени байлап беришиңиз керек да. А для хозяйки квартиры, получается, эч кандай налог болбойт, Жок, хозяйка квартира ал неме төлөбөгөндөн кийин ага эч кандай неме болбойт. Все, хорошо, чоң рахмат. Нурлан байке, мына ушул момент боюнчачы биз экөөбүз азыр эми сиз кызыксанасыз да, но видео тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Отдельно бир экөөбүз чалышып туруп скайптанчы суроо жооп кылып элек экөөбүз подробно бир 10-15 мүнөттүк видео чыгарып коюшубуз керек болуп атат да, ушул моменттер боюнчачы. Гражданский правовой договор как уведомляет, кандай неме болуш керек. Анан жана жогоруда бир эки суроо болбодубу? Ошолор боюнча да бир эки тарталы, кандай дейсиң, элдин астына эле неме кылайын, убактыбызды бөлүпчү кичине. Аны YouTube'га чыгарсак, мен ойлойм, өтө пайдалуу видео болмок да. Ошол жакшы болмок, потому что очень много, биз көп интернетте деле мен аябай көп окудум. Нигде вот именно как надо, как правильно надо жазылбаптыр да.
демонстрация экранына кылсак болот да, телефон бурекиженде деген мисалы үчүн баардык биздин кылган иш аракеттерибиз мисалы үчүн регистрация боюнча да, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жараны трудовой договор түзгөндө бул трудовой договорду налогко кетет да, налоговый инспекцияга кетет. То есть налоговый инспекция текшерет. Ал эми регистрациябызды МВД текшерет. То есть эки кагазыбыз эки орган караганына байланыштуу ошол экенден разница чыгып калып атат да. Азыр мисалы үчүн көпчүлүк учурда жанагы регистрацияны сатып алып атпайбы? Жок, трудовой договорду сатып алып атышат да, туура айтамбы? Трудовой договорду сатып алып атышат, бирок регистрацияны хозяйка аркылуу кылып атат. Туура айтамбы? Анан эле балар 1-2 айдан кийин эле ушундай чыгып калат, тигиреки трудовой договор жок. Ал тигиреки налоговый орган, то есть 2 ай баягы сизден түшкөн трудовой договор уведомлениясы менен түшкөндөн кийин ал налоговый орган 2 ай күтөт. Ал ошол эки жана сиз түзгөн трудовой договордон негизинде сиздин иненемге налог төлөнүш керек. Сиздин иненен аркылуу же болбосо сизге подоходный налог түшүш керек да. Эгерде 2 айдан ичинде ошол эки налог түшпөсө, налоговый орган автоматически тиги сиздин трудовой договоруңузду аннулировать этип таштайт өзүнүн базасынан. То есть бул фиктивный трудовой договор. А сиздин регистрацияңыз трудовой договордун негизинде түзүлгөн да. Туура айтамбы, узатылган. И автоматически сиз МВДдан дагы тигиреки регистрациядан чыгып калып атканы ошондо. То есть бул экиженде эки органдыкы да, самозанятый болгондо дагы эки орган карап калып атат да сиз. Налоговый карап атат, сиз налог төлөп атасызбы? Эгерде 1 ай налог төлөбөй калсаңыз, самозанятый болуп туруп, сиздин регистрацияңыз дагы уже автоматически аннулироваться этип кетет. Так. Назгүл бериңиз. Умар. Вактыңыз барбы? Саламатсызбы? Угулуп атабы, жакшы эле. Сүйлөңүз. Мен регистрация боюнча сурай берейин дедим эле. Мен Кыргызстандан келгениме 6 ай болду. Биринчи келгенде 3 айга квартирага койгонмун. Анан кийин квартиранын хозяйкасы продление кылбаймын деген үчүн мен азыр 3 ай сайын регистрация кылып атам да. Азыр мына уже 3-чү жолу регистрация 3 айга бердим. Бирок мен официальный иштеймин, трудовой договорум бар, банкта иштеймин. Анан ошону узарта албай калдым да, квартирагачы, баягы 9 айга. Азыр мен 3 ай сайын эле регистрация кылып атам да, ушул закондуу же закон туура келбейби? Кирди чыкты кылбай эле жасатып атам 3 айга элечи, ар 3 ай сайын. Сиз эжеке, сиз өтө натура кылып атасыз, бул туура эмес. Сиздин колуңузда ушу официальный трудовой договоруңуз бар болсо, ошол официальный трудовой договордун негизинде эле ал квартира эмес болсо эле башка квартирага 9 айга узартышыңыз керек. Түшүндүңүзбү? Сиз азыр боруки 3 ай сайын кылып аткан регистрацияңыз сиздики уже 2-нчи айда эле сиздин регистрацияңыз чыкпай калган, базада жок азыр сиздики. Мындай мен бир 80% гарантия берем, сиздин базаңыз тигиреки регистрацияңыз базада жок депчи. Ошондуктан сиз трудовой договоруңуз колуңузда экен, лучше хозяйка таап туруп эле, башка квартиранын хозяйын таап туруп же болбосо ошол эки менен барып туруп эле 9 айга узартып алышыңыз керек. Бирок мен иштеген жерим менен официально иштейм да, регистрацияны карашат, базада бар экен деп айтышты да. Алар текшерип турат да. Эжеке, мындай да, биринчиден базаны только федеральный миграционный служба гана текшерет. Ал жерде эч кандай сиздин работодательдериңиз регистрацияңыз бар экен дегени бул жөн эле тилемизүү да. Даже регистрацияны эгерде мындай тактап келе турган болсок, законодательно карап келе турган болсок, жанагы көчөдөгү ППСтин сотрудниктери бар эмеспи? Бизди кармап атат го, токтотуп. Ошолор да караган катты жок. Түшүндүңүздөр да, аны только федеральный миграционный службанын сотрудниги карайт. Так что ал бар экен дегени тилемизүү. Желательно эми базада бар болсо анда абдан жакшы. Анда в срочном порядке хозяйка таап туруп 9 айга узартыңыз. Потому что жанагы Гүлиз айткан закон боюнча 90 күн деген. Сиз работа деп келгенден кийин 3 айлык гана регистрация, бир жолу гана 3 айлык регистрация жазаткан акыңыз бар. Андан кийин сиз трудовой договордун негизинде узартышыңыз керек болчу. А сиз кайра 3 айлык регистрация кылганга болбойт. Сиз 90 күндүн ичинде трудовой договоруңузду ошол эки ФМСке жөнөтпөгөндөн кийин анда сиз
тигиреки кайра 90 күн Кыргызстанга чыгып кетишиңиз керек. Так что ушул жерде мындай правовой вилка болуп атат. Сиздин эми баягы трудовой договоруңузду немеге жөнөтсө керек, тигиреки федеральный миграционный службага. Ошондон гана сиздин 3 айлык регистрацияларыңыз азыр базада чыгып атат да. Но бул мындайча айтканда, орусча айтканда бесконечно не может продолжаться. Кайра эле узартылып жүрө бербейт. Так что сиз лучше башка квартиранын хозяйкасы менен сүйлөшүп, жакшынакай эле ошол эки чыкты кылбай эле, азыр ушул миграционный менен эле. Ооба, ошол эки менен эле сиз кайра 9 айга узартсаңыз болот. Срочно, это надо в срочном порядке делать.